Тамара Кыйкыбаева 7 жылдан бери Ош шаарындагы Борбордук Бексултан базарында соодагерчилик кылат. Айтымында акыркы 10 жылдан бери иштеген базарга эми гана мыйзамсыз жайгашкан деген күнөө коюлуп жатат. Бексултан базарында жалпы 380ден ашык соода күркөсү бар. Анын 120сы мыйзамсыз жерде экени айтылууда. Мындагы соодагерлер жеке ишкерге тиешелүү салыктарды төлөп иштеп жатышкандыгын айтышат. Ушул жерден тирлик кылабыз биз. Болгон тирлигибиз ушул жерден, кыздар. Анан эми бул алып койсо, бизге места кылып бериш керек да, жакшынакай кылып. Биз кимге эми бизде места кылып берсе эле, кимге төлө дейсе, ошого төлөй берет экенбиз да. Себеби ушул жерден тирлик кылып атабыз. Ош шаарындагы бул сыяктуу башаламан жайгашкан базарлар кызыл сызыктан чыгып, унаа жолдо жайгашкан соода түйүндөр ондоп саналат. Аларды ирээтке келтирүү боюнча иштеши керек болгон базар дирекциясынын аракеттеринен майнап чыкпай келет. Анан булар ого дагы башы 9 жылдан бери уже мыйзамсыз бул жерди басып алышкан да. Азыр бурга кече күнү Гор водоканал кагаз берди. Срочно алдырып бербесиңер, эле массовый катастрофа болот. Астына миңдик турба жатат деп. Пожарный келди, учение өткөрдүк. Пожарный дагы бияка кирип алып жерге токтоп калды. Тиянан токтоп калышты. Алар дагы алдырып бергилер дейт. Бексултан базарынын аталган бөлүгү мыйзамсыз жайгашканы Ош шаарынын деталдык планын иштеп чыгууда маалым болууда. Башкы планда аталган базар турган жер жол болуп көрсөтүлгөн. Мындан улам кала бийлиги соодагерлерге башка жактан базар үчүн жер таап берүүнү туура көрүүдө. Эгерде альтернативный место болуп, эми ал жерде 180-120 контейнер турса, бул 120 үй бүлө деген сөз да эми ошончо үй бүлөнү ошо тирикчилик өтүп атат. Ошого алар экинчи жакты дагы ойлошубуз керек. Ооба, мыйзам бар. Генеральный план бар. Генплан негизде иш алып барышыбыз керек, бирок экинчи жакты да карап коюшубуз керек да. Ал биз жарандарды, Ош шаарынын жарандары ошого альтернативный башка место тап беришибиз керек болот. Мындан сырткары Ош шаарында Тешикташ, Шейитдөбө сыяктуу чоң базарларда дагы башкы планга туура келбеген башаламан жайгашкан соода күркөлөрдүн тобу бар. Кала бийлиги жаңы ири муниципалдык базар курууну жана башаламан соода түйүндөрдү жаңы базарга жылдырууну көздөп жатат. Трансформация өкмөттө турат, өкмөттөн эгерде положительный чечим чыкса, биз ошол жерде пландаштырып атабыз. Мына Тешикташ базар кандай постоянно пробка, постоянно изучу Тешикта, мына Шайтебе базар. Магазиндер турсун, сөз жок. Эми шаарыбыз өнүгүш керек. Магазиндер турсун, бирок сыртка чыгып кеткен, баягы үйдө варатасынан ачып кичине дөкө. Ошондойлор, анан мына Наукатский подъем темир базарыбыз бар. Темиз базар, мына Зайнабидинова ошо жерде бардык базарды ошо жерге көчүрөбүз деген планыбыз бар. Ошондо мен ойлойм көп маселе чечилип калат. Учурда Ош шаарынын башкы планы иштелип чыгууда. Анда шаардагы 7 аймактык башкармалыкта 7 базар куруу пландалган. Азыркы тапта каладагы базарларда унаа тыгындары көп болгондуктан ири базарлардын аянтын кыскартып, майда базарлардын санын көбөйтүү көздөлүп жатат. Роза Акматжан кызы, Жылдыз Кадырбаева, Ош ТВ.